Буга чейин жапай канаттуулардын айрым түрлөрүн багып келген чарбакерлерди укканыбыз менен кекилик багылат деген маалыматты кулагыбыз деле чалбаса керек. Бирок биздин өлкөдөн бөлөк мамлекеттерде бул иш кадыресе бизнеске айланып калган. Балапан жумурткадан чыккандан кийин бир жумадан кийин мына ушундай торго салынат. Мунун асты майда торчо, балапандардын буту кирип кетпегендей. 2 айча ушул жерге багылат экен дагы, андан кийин анан кайра мына ушундай торчолорго которулат экен. Кекилик бул жапай канаттуу болгондон кийин колго үйрөнүшү кыйын экен. Анан дагы бир кызык нерсе, кекилик кызыл өңдөн абдан чоочуйт, коркот экен. Эгерде кызыл өң кийинген адам келсе, булар ушунчалык бир чуу салып, ушул жерден өзүнчө бир күрүгө түшүп чоочугандыгын көрүүгө болот экен. Мекендешибиз Кадырбек агай өмүрүнүн 45 жылын медицинага арнап, калкыбыздын кадырлуу хирургуна айланып, бир топ жыл жетекчилик кызматтарда да иштеген. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин Түркия мамлекетинде кекиликти кадимкидей багаарын угуп, ушул ишти колго алгысы келет. Издештирип олтуруп, акыры жакынкы өлкөлөрдөн бул иштин чоо жайын угат. Bir gün otursam çoğun ulum gelip kaldı aytты, ata Turkiyada kekilik bagışat eken. Şunda, qanday bagat eken anını. Yok, bagat eken de anan nemege tartıp gelipdir. Videosuna tartıp. Onlar men ayt, Türkler bakkandı biz bagalbayız. Dese anan kantip bak. Jumurtkasın kayaktan alış gerek anamına dep bir yıl oylandık özü. Anan balдар aytıp kaldı. Jumurtka var eken. Tacikistanda, Tacikler bunu men jakşı köp neme kılat eкен de. Şuradan eптеп сурап алсак болбойбу. Анан bir тажик таныштардан сурап эптеп жүрүп ана bir 100 жумуртка алып келдик. Эми жолдо келатып антип мынтип бол неме болуп 20 эптеп инкубатордон чыгардык да ошону bir жыл багып, кийин анан ошол 20дан көбөйтүп, кайра ошентип анан өзү бага баштаганыбызга 3-4 жыл болду. Азыр биз турган жерде 160 кекилик бар экен. Анын 40-ы короз, 120-сы мекиян. Азыр мына корозторду өзүнчө бөлүп багылат экен. Бул короздор менен мекиян март айынан баштап анан кошулат, жумурткалаганга ошол убактан баштап уруксаат берилет экен. Ага чейин дагы мына өзүнүн булардын ден соолугун кароо үчүн, булардын ошол жумурткалаганга чейинки шартын түзүп берүү үчүн мына ушинтип өзүнчө бөлүп кароо, бөлүп багуу дагы каралат экен. Кекиликти да сое турган учур болот. Азыр баардыгы өз торчолорунда багылып жатканы менен жазында союуга жарамдуу болуп баштайт. Кекиликтин тумшугу бат өскөндүктөн аны кыркып турууга туура келет. Ал эми жапай кекиликтер болсо тоодо таш, шагыл чокуп өздөрүнүн тумшугун иретке келтирет экен. Ошондуктан мына ушул жерде биздин каарманыбыздагы кекиликтер өздөрүнүн тумшугун өздөрү иретке келтирип туруш үчүн ар бир торчого мындай таштарды салып койгон. Кекиликтер ушундан чокуп өздөрүнүн тумшугун иретке келтирет. Ал эми андан артканын багып аткан инсандар өздөрү кесип иреттеп турушат. Bularda en jamanı bir sindrom Nüselinga degeni bolot eken. Onun özünün nemesi var, vaksinası. Lassota degen. Onu alıp koyuyoruz da, alıp kaladın dese. Oşonu bir cuma bolgondu, har birini özün karma buruna tamçılatacağız. Oşonda ganan gen oşol Nüselinga oru başım. Eğer de oşol Nüselinga payda olup kalsa, kırılıp kalat. Kekilikler biz 2 mal jem veriyoruz. Ertemenen geç kurun. Jemdi olsa özünçe zavoddan çıkart. Eko jem, tığ degen, kıdiyes, korumbilat, sıplat, kıdiyes degenler de. Alarda hazırkı mına o eko jem degenge bu içine neme jakşı özün semir için biz buna bazardaki jügörü, budaydan jasalgan jemler vardı. Oşonu 3'ten 1 kılıp aralaştıramam. Себеби тезирээк эт алып, мында тезирээк чоңоёт. Кекиликти багуу оңой олтоң иш эмес. Жумуртка кезинен баштап абдан кароону, камкордукту талап кылат. Бул жаатта каарманыбыз болушунча изилдеп, багуу сырларын үйрөнгөн. Примерно 30 градус боло турган болсо, ошон жайылып жатышат дагы.
Булар бири-бирин тебелебейт, өлбөйт да, жакшы болуп калат. Ошентип анан эгерде бунун ичиндеги кичине эле 30дан 28ден ылдый түшүп кете турган болсо, термометр бар ичинде. Анда балапандар топ болуп турган бири-биринин үстүнө бири чыгып туруп, анан кийин алдыңкыларын тебелеп өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ошон мында өзүнүн карашынын жолдору бар. Кадырбек агайдын бул ишти баштоодогу негизги максаты өлкөбүздүн жаратылышына кам көрүү. Анткени аңчылыкка чыккандар жапайы жаратылыштагы кекиликти кырып коюшту. Эгер мен багып даярдап берсем, ушул жактан союп жешип, экологияга зыян келбейт эле, дейт. Чыңгыз Рыскелдиев, Алмаз Турузбаев, Нурзатбек Турсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.